Менин атым Нурмат. Бул менин аялым Дина. 4 балабыз бар. Тонулубуз Даниэль 9 жашта. Кызыбыз Абигель 4,5 жашта. Элиас 9 ай. Жана кенже уулубузга 2 ай гана болду. Биз 11 жыл мурда баш коштук. Туң уулубуз төрөлгөндө биз абдан бактылуу болдук. Анткени биздин тукумубузду уланта турган уул төрөлдү деп. Биз көп балалуу болуп, балдарыбыздын дени сак, акылдуу болсо деп ар дайым кыялданчубуз. Даниэль уулубуз биз элестеткендей эле болду. Ал тез эле чоңоюп, күчтүү жана акылдуу болуп өсүп жатты. 2 жашынан эле сандарды билип, тамга таанып, жакшы өсүп, өздөштүрүп жатты. Биз болсо баары так ушундай болот деп ойлогон элек. Экинчи балалуу болордо кыз болот деп айтышты. Экөөбүз тең кызды да каалагандыктан кубанычыбыз койнубузга батпай, аябай сүйүндүк. Болбойсуң мен? Азыр. 5 минут. 5 минутта 1 саат өтпөдү сен. Мына чыгат. Бол энди сиз. Соп-солон, өзі сенікіндей болсын. Телефон жоқ. Алло? Қандайсың? Жақшы. Сен төрелесің бе дал деле? Жоқ, төрелеп дағы 1 ай барда. Мен бүгін түш көріп тұрмын. Сен қыз төреп алып тұрсың. Прям аябай жақшы қыз төреп тұрсың. Но дағы 1 ай бар маға төрөгөнгө. Мақұл анда. Жақшы төреп ал анда. Мейлі анда, жақшы алынса, аз менде очередтен жақындап қалды. Мақұл мейлі анда. Анан звонт етейін, очередтен шыққаннан кейін. Мейлі жақшы ал. Ким екен ал? Подружкам билейин деп уақытын төрөдүңбү деп сурап атат. Тез келип калышы. Мен дагы мына учетто турдуңуз беле? Тургам. Так, менин мындай экен. Аз балансқа эме барбай атасак, чаба деп барбай атат. Анан питаниясы барбай атат. Сактап калсак болобу? Ошо срочно операция кесе алыш керек. Сиз баланы ажырашып каласыз. Так, менин азыр сиз баланы сактап коюңуз, тезирээк операция алып кетебиз сизчи. Операция болбойт эч кандай. Только операция жолу менен азыр сиздин балаңызды төрөтөбүз. Срочно операция даярдагыла. Люди. Так называется фотовыставка, которая открылась в Москве. 44 черно-белых портрета. Тех, чьи физические возможности ограничены, но безграничен внутренний мир. Здесь и дети, и взрослые. Трогательные, нежные, открытые. Такими увидел их автор. Я смотрю такие глаза, и в тебя входит свет, и в тебя входит какое-то понимание, которое не формулируется. Балалы болушуңар менен. Балалы болуу бакыт.
балаңар азырынча бир аз жакшы, эч мындай кайгырбагыла, бирок генетический обследованиядан өтүшүңөр керек. Өткөрүп, анан результатын бизге алып келип бергиле. Эме синдром Дауна. Ошону бир сыйра генетический обследованиядан өтүш керек. Бияка алып келгиле, баары жакшы болот. Баардыгын тез обследованиядан өткөрүп турсак, жакшы, ийгиликтүү. Мейли анда биз эмне болуп көрөлү. Рахмат эже айтып койгонуңузга. Жакшы, жакшы чоңоңуңар. Мен тез болсун. Мен жакшы. Саламат болуңуз. Биздин экинчи балабыз Даун синдрому менен төрөлгөндүктөн докторлор бизди коркутуп башташты. 1 жаш дарыгерди эч качан унутпайм. Эстесем, ал кызыбызды колуна алып, аны көрүп мындай деген: "Карагылачы, ал өмүр бою ушул бойдон жата берет. Киши болбойт. Силерди ата-энеси катары деле тааныбайт. Балким сүйлөбөй баспай да калар. Колдогонуңузга ыраазымын" деп эле кеттим. Докторлор бизге балаңызды балдар үйүнө эле берип салсаңыз болот деп айта башташты. Мен аларга мындан ары кайрылбаймын дедим. Анткени кызыбызга башка балдардай болбосо да өз кызыбыз да дедим. Кээ бир дарыгерлер сылык болууга аракеттенип, алардын бири мындай деди: "Мына, биз толугу менен айта албайбыз. Силер биринчиден анализ тапшырышыңыздар керек" деп. Мен ооруканада бөлмөдө жатканда телевизордон Москвадагы фото выставка тууралуу репортажды көрсөтүп жатышты. Белгилүү фотограф Владимир Мешковдун баласы да синдром Дауна менен төрөлүптүр. Выставкасы "Близкие люди" деп аталыптыр. Бир чети ошол сүрөттөрдү көргүм келди. Бирок бир туруп көрө албай телевизорду өчүрүп салдым. Кийинчерээк телевизорду кайра көрөйүн десем эле, улам эле ошол репортажды көрсөтүп жатышты. Мен сыйкырчылыкка ишенбейм, Кудайга ишенем. Балким ошол репортаж аркылуу Кудай биздин жүрөгүбүздү даярдап жатты окшойт. Мындан кыйын учурлар да болду. Маселени кандайча тартуулаганы жана кандай маалыматты бергени абдан маанилүү ролду ойнойт экен. Анткени алардын көбүнчө мени ачуу айткан сөздөрү чөктүрдү. Медиктер аракет кылып жатышат. Бирок жалпы элдин билими бул маселе тууралуу жетишсиз экендигине көзүм жетти. Башкача айтканда, биздин депрессиябыз, басыңкы маанайыбыз, жаман ойлор келип, кабатыр болгонубуз көбүнчө эл эмне дейт деп пайда болгон. Кызымды колума алганда
эки башка сезим энелик жүрөгүмдө күрөшүп жатты. Бир чети мен аркылуу жаңы өмүр пайда болооруна кубанып жаттым. Ал эми экинчи жагынан өзүмдү күнөөлүү болбосом да күнөөлүү сезип жүрөгүм сыздап жатты. Ошол учурда бекем бир нерсеге карманбасам, акылымдан ажырап калчудай коркунуч туулду. Ошондо жолдошум Нурмат ошол таянаар аска зоо болуп берди. Мени колдоду. Нурмат диагнозду билери менен так биле элегинде деле мага төрөт үйүнө келип, мени кучактап мындай деди: "Биз баарын жеңебиз. Биздин кызыбыз жетилип, өнүгүп өскөнүнө баарын кылабыз" деди. Ошол учурда ал мага кеменин якорь сыяктуу болду. Ошондон кийин депрессия же коркунуч башталаарда мен улам Нурматтын сөздөрүн эстеп, күч алып жүрдүм. Бул жөнүндө мен сага көп айтпай жүргөндүрмүн. Ошол учурда эстесем, Нурмат мага жакын келип, "Биз баардыгын жеңебиз. Колубуздан баары келет. Мен ар дайым жаныңда болом" деп шыктандырганы эч ойдон кетпейт. Билесизби, биз абалыбыздан жашыра албай калганда айыгуу келип баштады. Мен үчүн да биздин балабыз Даун синдрому бар экенин кабыл алуу айыгуу үчүн түрткү берди. Муну өз оозу менен айтыш эле. Ооба, мен Даун синдрому бар баланын апасымын деп ачык айтканым маанилүү болду. Айыгууга дагы жардам берген бир нерсе болду. Мен Германиядан келген өзгөчө муктаждыктары бар балдардын мугалими болгон аял менен жолукканда ал мага мындай деди: "Биринчиден, кызыңды сенин кызың Абигейл катары кабыл ал. Диагнозуң болсо, экинчи ирет кабыл ал" деди. Анын айткан сөздөрү менин балама болгон мамилемди толугу менен тоңкоруп өзгөрттү. Анткени мен мурда дарыгерлер кызыма Даун Абигейл деп кайрылгандай ошол эле көз карашта калган элем. Абигейл биринчиден өзүнө мүнөздүү инсан экенин түшүнүп баштадым. Кызымдын мүнөзү сонун, шайыр, өзүнө жол ачкан, өзүнүн табити менен иш жасайт. Демек биринчиден бала инсан экенин, кийинки маселелер экинчи орунда. Мисалы, башкалардын ревматизм же башка оору сыркоолору бар болгондой эле балабыз биринчи жолу жылмайып койгондо мен абдан кубандым. Балким ошондо үйдөгүлөрдү чочутуп ийгендирмин. Анткени Абигейл жылмайды деп катуу үн менен шаттанып жүрдүм. Абигейлдин жылмаюусу унутулгус эле. Ошентип ал жылмайып, апа деп сүйлөп, тиши чыгып отуруп баштады. Башкача айтканда, кадимки балдардай эле өсүп жетилип жатты. Ал эми биз уулубузга кийим-кечеңди, байпак-шымыңды таштабай, ордуна алып жыйнап койчу деп суранабыз. Муну үйрөнүш оңой эмес экендигин уулубузга үйрөтөбүз. Кызыбызга ун чукпасак деле, ал өзү айттырбай, өзүнүкүн гана эмес, агасыныкын да жыйнап келет. Бул чынында таң калыштуу экен. Кызыбыз элге аралашып жүргөндө абдан жакшы көрөт. Биз кызыбызды элдин көзүнөн жашырган жокпуз. Биринчи күндөрү албетте көзүбүздөн жаш агып жатты. Эшикке чыгып, конокко же туугандарыбызга барган сайын кызыбызды жакшы сезимдер толгоп, эмки кадам шилтегенге даяр экенин көрдүм. Абигейл коомдон, ызы-чуудан коркпойт. Тескерисинче барган жактан достошуп келет. Башка балдар чуркап келишип, "Бирге ойносок болобу?" деп суранышат. Абигейлдин "Атың ким? Канча жаштасың?" деп таанышканда кызыбыз атын Абигейл деп, "Мен 3-дөмүн же 5-дөмүн" деп жооп берет.